Урматтуу улуттук кеңештин мүчөлөрү, күн тартибинде биринчи маселени карап өтөбүз. Ал 2040 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясы. Сиздер жакшы билесиздер, улуттук кеңештин өткөн жылдын 15 ноябрындагы жыйынында бул маселе каралып, коомчулуктун талкуусуна коюлган. Андан бери стратегиянын долбоорун талкуулоо кеңири форматта болду. Ага мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын, бизнестин өкүлдөрү, эксперттер, кесиптик бирикмелер, бардык кызыктар жарандар катышты. Донордук кеңеш менен жолугушуулар болду. Алар дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти. Парламенттин депутаттарынын активдүү болгонун өзгөчө белгилеп кетүү керек. Алар абдан көп сунуштарды киргизишти. Абдан көп сунуштар жана пикирлер келип түштү. Алардын баары тең каралып, мезгилдин талабына жооп берген пикирлер баардыгы тең эске алынды. Бул талкууга катышып өз салым кошкон баардык жарандарга чын пейилден ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, азыр алыскы келечек жөнүндө өнүгүүнүн узак мөөнөттүү пландары тууралуу ойлонсок болот. Бул үчүн баардык зарыл шарттар бар. Учурдагы саясий, экономикалык жана социалдык кырдаал келечектин пландарын аныктап, аларды ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Эң негизгиси, келечекте биз кандай өлкөнү курушубуз керек деген суроо жалпы элибиз өз пикирин билдирди. Ал жөнүндө мен жогоруда айттым. Коомчулуктун ой пикири, социал заказы ушул документте чагылдырылды. Кыргызстан өзүнүн өнүгүү жолунда кайсы багыттарды артыкчылыктуу деп кабыл алары ушул стратегияда аныкталды. Ошондуктан бул стратегия Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейин өнүктүрүү саясатын аныктаган жалпы рамка катары каралууга тийиш. Каралып жаткан стратегия комплекстүү мүнөзгө ээ, анда өлкөнүн турмушундагы бардык чөйрөлөр чагылдырылган. Бийликтин бардык бутактарына тиешелүү милдеттер камтыйт. Бул документ концептуалдык мүнөзгө ээ болот. Анын алкагында ар биринин өзгөчөлүгү эске алган бардык тармактардын жана региондордун өнүгүү программалары кабыл алынат. Бул багыттардан ар биринин программалары иштелип жатат. Алар жөнүндө сиздердин кабарыңыздар бар. Урматтуу улуттук кеңеш мүчөлөрү, жалпы максаттар, аткарылчу иштердин алкактык рамкасы коомдун бардык катмарын камтыган ушул жалпы улуттук кеңеште аныкталганы туура болот. Ал президенттин жарлыгы менен бекитилет. Ошондо бардык мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын бир багытта, бир ыргакта иштөөсүнө шарт түзүлөт. Ушул документте аныкталган рамканын ичинде социалдык, экономикалык, сот укуктук, саясий башкаруу, шайлоо жана башка багыттарды өзүнчө караган программалар жогорку кеңештин кароосуна коюлат, парламент талкууланып кабыл алынат. Ал эми региондордун өнүктүрүү программалары шаардык кеңештердин депутаттарынын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын талкуусуна өтүшү зарыл. Урматтуу жиналыштын катчылары, жогоруда тармактык жана регионалдык багыттар жөнүндө айттым. Эми максаттарыбыздын мезгилдик, этаптык өлчөмдөрү жөнүндө эки сөз ооз айта кетейин. Стратегия 2040 жылга чейинки мезгилде этап менен ыраттуулук менен ишке ашырылат. Биринчи этапта этап катары 2023 жылга чейин мезгил өзүнчө бөлүнүп каралат. Бул мезгилде аткарылчу максаттар, жасалчу иштер так аныкталды. Алдыдагы 5 жыл ичинде ишке ашырылуучу долбоорлор, конкреттүү милдеттер белгиленди. Алардын аткаруу мезгили, каржы булактары, адам ресурстары жана мыйзамдык нормалары такталды. Ошондуктан ушул этапта 2023 жылга чейин аткарылчу иштер өзүнчө бөлүнүп, такталып, силердин назарыңыздарга сунушталып жатат. Талкуубуз предметтүү болуш үчүн секретариат атайын презентация жасайт. Биз бир аздан кийин ага кезек берем. Мен сөз алдында айрым жагдайларды өзгөчө белгилеп кетким келет. Биздин максат өнүккөн өлкөнү чыныгы көз карандысыз мамлекетти куруу. Бул максатка жөн эле жетүүгө болбойт. Стратегиялык максаттарыбыздын ишке ашуусуна саясий туруктуулуктун шартында гана жетише алабыз. Коомдун тынчтыгын, өлкөдө саясий стабилдүүлүктү сактоо өнүгүүнүн фундаменти. Бийликтин бутактарынын ортосундагы ыраттуу, бир багыттуу иш-аракеттерди камсыз кылуу негизги милдет катары кабыл алынат. Бийликтин, бизнестин, жарандык коомдун ынтымак биргелешкен аракеттери абдан керек болот.
Стратегиябызда бул иштерге артыкчылыктуу багыт катары көңүл бурулат. Мен өлкөнүн президент катары бул үчүн бардык ыйгарым укугумду колдоном. Урматтуу мекендештер, азыркы мезгилдеги жана келечектеги ыкчам өзгөрүүлөргө даяр болушубуз зарыл. Ал үчүн биринчи кезекте адамдардын потенциалын өстүрүү керек. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн адам ресурстарынын сапаты биринчи орунга чыкты. Сунушталып жаткан стратегиянын мурдагы мамлекеттик документтердин айырмасы бул стратегия биринчи кезекте адам потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Эми бул максат мамлекеттик саясаттын борборунда болот. Ал үчүн социалдык экономикалык өнүгүүнүн рамкасын сырткарыдагы соттук, укуктук, демократиялык багыттарга да өзгөчө көңүл буруу талап кылынды. Ошол эле себеп менен руханий баалуулуктарга, каада салтыбызга аяр мамиле кылууга, улуттар аралык ынтымакты камсыз кылууга, маданиятыбызды, тилибизди өнүктүрүүгө артыкчылыктуу багыт берилди. Эң жакынкы мезгилде аткарууга киреше турган негизги милдетибиз сот реформасын ишке ашыруу. Эл ишенген, калыстан тайбаган сот системасын орнотсок, өлкөнү өнүктүрүүнүн эң негизги факторун камсыз кылган болобуз. Соттук иштердин ачык айкындыгын, сот процесстеринин заманбап технологиялар менен жабылышын камсыз кылуубуз зарыл. Стратегиябыздын максаты улуттук сот системасын куруу, адилеттикти жана мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу, коррупциядан тазалоо. Урматтуу жыйындын катчылары, ушул стратегия башкаруу системасынын кесипкөй, туруктуу жана жоопкерчиликтүү болушун шарттайт. Сапаттуу жана мобилдүү башкаруу системасын түзүүгө жол ачат. Жогоруда белгиленген биринчи этапта коррупция менен күрөшүүнү улантуу, башкаруунун тазалыгын, кабыл алынган чечимдердин адилеттигин, ачык айкындуулугун камсыз кылуу зарыл. Ал үчүн башкаруу системасын иш форматын өзгөртүү зарыл болот. Башкаруу чөйрөсүндөгү технологияларды башкалардан артта калбай өздөштүрүшүбүз керек. Ошондуктан түндүк электрондук системасын тез арада ишке киргизүү, жалпы эле таза коом долбоорун ишке ашыруу бардык бийлик бутактарынын актуалдуу иши баарыбыздын алдыбызга коюлган негизги максат болуш керек. Жаңы технологияларды, жаңы экономикалык платформаларды, жаңы инфраструктураларынын жайылышы күтүлүүдө. Биз бул тенденциялар элге кызмат көрсөтүүгө, билим алууга, саламатты сактоо өзгөртүү киргизүүнү шарттайт. Эмгек рыногун кескин өзгөртөт. Биз бул чакырыктарга өлкөбүздүн экономикасын, социалдык чөйрөсүн, жалпы эле жарандарды даярдоого милдеттүүбүз. Урматтуу мекендештерим, биз узак мөөнөткө максаттарды белгилеп жатканда глобалдык жана регионалдык тенденцияларды сөзсүз эске алуубуз зарыл. Дүйнөдө олуттуу экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр орун алып жатат. Алар Кыргызстандын өнүгүшүнө олуттуу таасир этет. Коңшу мамлекеттер, стратегиялык партнерубуз Россия менен достук мамилелердин өнүгүшүнө өзгөчө маани беребиз. Евразес жамааттык коопсуздук келишими, Шанхай кызматтык уюмдарына мүчө мамлекеттер менен ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары да чындоо биздин стратегиялык максаттарыбызга кирет. Жакынкы коңшубуз Кытай Республикасы менен болгон мамилебизди жакында эле стратегиялык деңгээлге көтөрдүк. Бул багытты улантабыз. Туркия, Япония, Корея, АКШ, Европа биримдигине кирген мамлекеттер жана араб өлкөлөрү менен жакшы мамилелерди өнүктүрүүгө аракеттерди жасайбыз. Эл аралык өнөктөштөрүбүз, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму менен иштөөгө артыкчылыктуу маани беребиз. Урматтуу жыйналыштын катчылары, улуттук стратегиянын долбоорун жарыяланган, коомдук талкууга коюлган, элибиз аны жакшы билет. Мен өзүм дагы бул стратегиялык пландарыбызды элге жеткирүүгө аракет кылдым. Региондорго чыкканда эл менен жолугушуп, келечек жөнүндө ой бөлүшүп жаттым. Стратегиялык өнүгүүнүн багыттары жөнүндө жогорку кеңештин сессиясында чыгып сүйлөдүм. Жакында эле мына жарандык коом менен ушул жерде жолугушуп, алар менен конструктивдүү диалог болду. Алар менен ой пикир алмаштык. Алардын дагы айткан ойлорун мына эске алдык. 5 күн мурда эле Ысык көлдө биздин сыртта иштеп жүргөн мекендештерибиз менен
жолугушуу болду. Алар менен жакшы ой пикир алмаштык. Алардын дагы ойлору мына киргизүүгө аракет кылдык. Эми бул бардык жолугушуулар көрсөткөндөй, азыр элибиз бизден күтүп жатат. Алыскы жана орто мөөнөттөнүүгө багыттарын аныктоону мына бизден күтүп жатат. Мына бүгүн ушул маселени карайбыз.